Так, Жумаев Нурлан Кадырович айыл чарба министринин орун басары болуп дайындалгансыз, иштеп атасыз, точнее. Жумаев Нурлан Кадырович бүгүнкү күндө ошо иш Сиз анда ким сапары менен болосуз, Ташкентте. кечиресиз? Мен Дүйшеев Мирбек, ошо министрдин орун басары. Иштегениңизге канча болду? Иштериме 1 жылдан ашты. 1 жылдан ашты. Мирбек мырзайым, сиз уксаңыздар керек, парламентте биз талкуулап жаткан инвентаризация боюнча, ошол проектлер боюнча суу маселеси, таза суу маселеси кайсы айылга канча каражат бөлүнгөн, ошол бөлүнгөн каражатты өткөн бир ай болуп калдыбы? Биякта келген жетекчилерден орун басарлары келишти, ошол долбоорлорду көзөмөлдөгөн адамдар да келди, эми орточо деңгээлдеги жетекчилер. Анан мен сурандым элем, ушул маселе боюнча парламентке күзүндө бир даярданып туруп, бизге ачык маалымат бербейсиздерби? Даярдык болуп атабы? Анткени деген мен ошол жактан ал жерден мүмкүн кичине эмоционалдуу болуп калдык, бирок менин ачууланган себеби анткени деген сиздердин кол алдында иштеген жигиттерибиз келип айылдарды сурасам, бул айылга суу каражат бөлүнгөн эмес дейт. Ошол эле учурда ал айылдарга каражат бөлүнгөн жөнүндө менде мисалы өткөн чакырылыштан баштап маалыматым бар болчу, ошону көтөрүп чыксам, алар билбейт экен. Мамлекетте негизи аткаруу бийлигинде деген ошол өзгөчө сиздердин кесибиңиздерде, сиздердин министрликте деген кайсы айылга качан мамлекет тарабынан болобу, араб фонддорунан болобу, спонсорлордон болобу же жеке ошол жерде иштеген адамдардын чөнтөгүнөн болобу, долбоорлор суу проектлеринен баштап ТОлордун и суу өткөрүлгөн маалыматы болуш керек да, бирок сиздерде жок болуп калды да. Элвира Жалалбектин ал маалымат боюнча бизде дагы маалымат бар. Негизи ар бир айыл боюнча, ар бир айыл өкмөт боюнча бизде маалыматтар бар. Бүгүнкү күндө иштер алып барылып атат. Сиз анда ал отурумду көрбөсөңүздөр керек. Бир эле менден сураныч, бүт инвентаризация кылып туруп, күзүндө даярданып туруп, жетекчи баш болуп, өзүңүздөр орун басарлар келип туруп, ушул 90 депутатка ар бир район айыл өкмөтүнөн, айылдарынан, анан райондорунан кайсы жылы канча каражат бөлүнгөн, анан ошол каражат бөлүнсө уурдалбай жасалдыбы же жасалган жок? Бизге мындай бир картинка керек да. Жарайт. Бар, бул жерде суу бар. Улам моундай нерселерди келип атабыз, биз колдоп берип атабыз. Бул эми канча жылда канча депутат колдоп берди, бирок аягында деген суу жок болгон учурлар болуп атат да. Ушул колдойм, 3 окууда деле колдоп берем, ошол эле сураныч. Айтып жеткирип коюңуздарчы ошону. Рахмат.